Бул максаты эмне? Бул максаты şu зордук зомбулукту алдын алууда, кылмыш болгондон кийин же зордук зомбулук болгондон кийин барып эле ошол замат карап калыш эмес. Зордук зомбулукту алдын алуу максатында болуп атат десек болот. Бул биринчиден. Анан экинчиден баса белгилеп айтып кетет элем, мына бул жерде билим берүү бөлүмү отурат, ички иштер бөлүмү, биздин Балык шаарыбыздын прокурору отурат, мэрия менен ушу биздин окуучу балдар менен иш алып келишет ушуга чейинчи. Бирок эң чоң тарбия берүүчү мугалимдерден сырткары бул ата-эне да. Бала ата-энени көрүп өсөт да. Баягы кыргызда бекер айтылган эмес да. Энесин көрүп кызын ал депчи. Бул ата-ана көрүп бала өсөт, энени көрүп кыз киши чоңоёт да. Ошол себептен ата-эненин дагы бизге абдан чоң жардамы керек да бул жердечи. Ар бир нерсе өзүнүн ордунда болуш керек. Кайсыл жакта болуш керек болсо ошол ордунда туруш керек. Ошол адилеттүүлүккө. Себеби зомбулуктун тескерки мааниси адилеттүүлүк. Эгер адилеттүүлүктөн чыгып кетсе, зомбулук башталат экен да. Тарбия адилеттүүлүк мүчилдиктен болот дейт. Окумуштуулар. Мүчилдик болгондо баары жакшы болот дейт. Биздин биякта агаларыбыз, байкелерибиз мыйзам тарабынан бизге жардам берип атпайбы? Бирок канчалык бизге жардам берип, биз өзүбүздө жылыш болбосо, өзүбүздө оңолуу болбосо, балдар, кыздар, өзүбүз биз тарбиялуу бололу, адилеттүү бололу, бизден зордук зомбулук чыкпасын деп бизден бир нерсе болбосо, эч бир маянап чыкпайт экен да. Ал мүчилдик кандай десе, биринчи атанын тарбиясы, эненин тарбиясы, анан мугалим. Алдыда жакшы бир ийгиликтерге көп жетишиңиздерге биз тилектешпиз. Бул акыркысы болбосун, дагы алдыда көп жетишкендиктер болсун.